Тақсыр, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, жақсы Тақсыр, азыр күншіде Москва шарында мекендештері көп айтып та, ошол границага кире чыкты кылганда, мындай наракка сыра жөнөтүп коюшат экен деген ишмиштер болуп атат да. Ошол силер эми күнүгө жолдо жүрөсүздөр да. Ошол боюнча элдерге маалымат берсек, негизи кандай болуп атат? Ал жакта границада андай болбойт атат. Основном самолет менен учуп келген мекендештер ошактан болуп атат. Ошактан угуп алып, анан алар сразу коомчулукка айдатат. Границада эми ошондой болуп атат экен. Границада андай эмес. Границада, например, биз менен чогуу барабы, чогуу барып келе берет. Бул машиналар күнүгө эки жолу, бир жолу кирип чыгышат. Бардыгычы ошол жерде турган машиналарчы. Анан ал экинчи маселе таксир дагы сөзүңүздү бөлүп койдум. Экинчи маселе жанагы көпчүлүктө да кармалып калат го мекендештерчи. Ошол жакта задержка болуп калат, кээде кетирип коюлат. Ошол эмненин себебинен болот? Ошол ал задержка болгон себеби көпү сокол коюп алып атат. Анан телефондо эле меселер чыгып калып атат, эскиче нелер чыгып калып атат. Ошол себептүү депорт кылып салып атат. Анан границага чыгыштан алдын сакал пакалдарын алып, мисалы өзүгө карап чыкса, андай нерсе болбойт. Ал бекерлер неме да, ал лишний сөздөр алар. Жанагы границага кетип атканда штрафтарын эле текшербей чыккандар бар да, туурабы? Эми иштарап кандай десем болот? Иштарап если 18 статья выдворение алган болсо, 10 күнүн ичинде кирип чыкса болот. Кирип чыгып келип туруп, сразу квартирага 3 айлыкка койсо болот. Ошону основаниясы менен чёрный спискеге түшпөй калат. А если просрочный кылып салса, может түшүп калышы мүмкүн запретке. Значит, кире чыктын маселеси жакшы эле, күнү эле иш болуп атат, адамдар барып келатат. Ошол самолеттор менен келгендер эле ошол кээ бирлер ошол депортация болуп кеткендерди бул границада да болот экен деген элдерге түшүнүк болуп калыптыр да. Значит, тынч эле экен да ал жак. Тынч, ал жак нормально. Кече бир машина кетти эле, толук эле кайтты. Мурдагы күнү кетти, ал дагы толук кайтты. Ал бирөө депортолуп, же болбосо кредити бар экен, золотой коронадан карзы бар экен дегендерге ал нерсе жалган. Жалган, А если официальный банктан алган болсо, алар бирок кирип чыга албайт. Алар төлөш керек, обязательно төлөш керек. Золотой корона, ал частный банктар, алар невеляйт границагачы. Азыр жолго чыгасыздар, анда жолуңуздар байсалдуу болсун. Жакшы эс алып жетип алыңдар. Негизи эле жолдо жакшы эле жүрөбүз. Жакшы эле. Жай айдап эле. 110-120 айдашат водительдер. Менттер менен, гайлар менен сүйлөшүп, документ касактарды полный сүйлөшүп алып чыгылат өзүбүз. Канча күндө барып келесиздер негизи мындай? Если аякта өчүрт болбосо 1,5 суткада барып келебиз. Если өчүрт болуп калса 2 сутка да. 2 сутка экен да. 2 суткада барып. Аякта задержка болбой тез эле чыгып атасың, кирип чыгып. Тез эле кирип чыгып. Машиналардын өчүртүсү жок, а? Машиналарда өчүртү болуп калат, кээде болуп калат. Таможня база иштебей калганда болуп калат. А так база иштеп турса эле смело кирип чыгышат. Анда жолуңуздар байсалдуу болсун, жакшы барыңыздар. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында болуп сиздердин миграцияңыздар суроо келип калган болсо, анда мен сиздерге Москва шаарындагы метро автозаводскийде иштеген Төлөгөн аганы сунуш кылам. Баарыңыздар кирип чыгыңыздар, урматтуу туугандар, миграцияңыздар жаңылаңыздар. Кандай маселеңиздер болсо кайрылсаңыздар болот. Мен Төлөгөн аганы көп жылдан бери тартып келем. Ишеничтүү, тажрыйбасы дагы жакшы, жол эрежелерин өзү мыкты билет, машиналары дагы көп. Күндүгө 5 каттан болот, урматтуу мекендештер. Эртең менен 12де болот, саат 5де болот, 7де болот, 9да болот, 11де болот. Негизи айтканда каждый ден болот, күн сайын болот. Туугандар, кайсыл күнү сиздерге графиктерге туура келген болсо, анда кирип чыгыңыздар. Эже карындаштар сиздерге дагы сунуш, агайынылар сиздерге дагы сунуш кылабыз. Номерин айта кетейин, неге дегенде бул жерге келгенде сөз түрдө Төлөгөн агага чалып, жазып кетсеңдер болот. Границага каттагандар көп негизи. 7999 802 91 98 7925 998 40 46. Ушул номерлерге чалып, жазып келиңиздер, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга сунуш кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Рустам Каматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, бүгүн 14-сентябрь буюрса, түштөн кийин кечинде уже буюрса границага Төлөгөн аганы башында айттым сиздерге. Границага уже чыгып кетет, 2 машина чыгып кетет. Туугандар, азыркы учурда машиналар көрдүңүздөр да, бардыгы жаңы машиналар, бүт шарттары бар, ичи таптаза туугандар, водительдер дагы тажрыйбалуу, жакшы жай айдап барып келишет. Азыр мына чыгып кетет. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, амансыздар? Чыгып кетипсиздарбы? Майли, сапарыңыздар байсалдуу болсун, Дуаны айтып чыксаңыздар керек, Макул. Ийгилик анда, Аллахым күч кубат берсин, Кегиле. Аллаху акбар. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Дуаны айтып, мына ушундай тажрыйбалуу водительдер ушинтип чыгат да. Ассаламу алейкум. Не болду акалар, кеттиңиздерби?
Mayli. Жолуңуздар байсал болсун да. Чыксаңыздар анда. Дуа кылып калган экенмин. Жакшы аман эсен барып Ооба. жакшы барып келели. Ооба, жакшы. Исламга жетип алыңыздар, а. Жолуңуздар байсал болсун анда. Мынакей урматтуу бир туугандар, дуаны айтып, ушинтип, тажрыйбасы жакшы водительдер ушинтип чыгышат. Буюрса, адрестери метро автозаводская келесиздер. Биринчи выходтан, экинчи выходтан чыксаңыздар болот. Келгенде эле бир аз басып кетсеңиздер, бул жерде Чайхана Азия деген бар. Чайхана Азияга келип, даамдуу тамактардан даам татып, ошол жерде адамдар топтолуп ушинтип турасыздар. Улицасы Автозаводская 5 экен, урматтуу бир туугандар. Автозаводская 5 экен, корпус 5 окшойт. Ошол урматтуу мекендештер, келсеңиздер, мына ушул жерде машиналар жайнап турган болот. Күндүгө 5 каттамдан болот. Кайсы бирине удобный болсоңуздар, кирип чыгасыздар туугандар. Анда ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, урматтуу бир туугандар, сөз түрдө видеону болушунча группалар менен, достор менен, тууган уруктар менен бөлүшүп койсоңуздар, аябай сонун болот. Кичпейиликке лайк басып, жакшы сөздөр жазып коюңуздар. Билесиздер, биз бизнестерди жардам кылганда сөз түрдө тактап, сурап, билип, анан жардам кылабыз, жөнү-жөнүнө жардам кылбайбыз туугандар. Баарыңыздарга пайда болсун туугандар, бизге да пайда болсун. Баарыңыздарга ийгилик, кайсы жерде болсоңуздар да сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум жалпыңыз.